Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Туугандар, бул мал экинчи тууган мал экен. Торпогу эркек. 80 миң сом болот. 73 миң сом базарды көтөрдүк, берген жокмун деп айтты. 10 литрге чейин сүтү бар. Комментарияда көп айта кеткен, мал эмес, уй деп сүйлөдү деп. Уй деп айтайын. Бул мал биринчи торпогу ургача 55 миң сом дейт. 7-8 литр сүтү бар. 45 миң сом аларман сурады биздин алдыбызда. Кем болуп калат деп эси унаган жок. 55 миң сом. Базардагы чоң уйларга кошулган мал, бою узун, бою бийик, уй. 4-чү торпогу экен, торпогу эркек. 10 литрдин тегени сүтү бар. 70 миң сом деп айтады, 63 сураты берилет деди. Торпогун көрүп турасыздар, торпогу деле жакшы сүткө тойгон. Туугандар, бул мына жерде көрүп турасыздар. Биринчи баласы экен, жаңы ачма. 45 миң сомго берем деди эсе. Торпог ургачы. Ne sırtına attın? Şunu alsınız gereken. 45 миң сомго берем дейт. Бул малды, бул уйду 70 миң сом деп айтылат. Эси торпогу эркек экен, жаткан торпогу. 3-чү же 4-чү торпогу 60 миңден жогору сурады деп айтты. Точносын айткан жок. Торпогун көрүп турасыздар, аягындай сүтү тойгон породистый торпог экен. Бул уйду 80 миң сомго эси айтылат. Торпогу эркек экен, көрүп турасыздар, торпогу аягындай чоң торпог. 80 миң сомго мал өкү жакшы эле. 70 миңге базар көтөрдү, берген жокмун деп айтты. 7-8 литр уйдун сүтү бар. Туугандар, чоң породистый малларын сүт багытындагы 70 миң, 62,5 миң сомго бербедим. 62,5 миңге бербедим деди. Торпогу эркек экен, экинчи торпогу 13 литр сүтүнө гарантия деди эси. Телевизорга чыгарып атасыңбы? Я. Бул аванын телефон номерин сурагандар. Көк уйдун сүтү жөтөлгө дароо болот деп эси айтылат. Баардык эле уйдун сүтүн дароо болсо керек. Көк жөтөлгө да 074 менен 74 менен 491903 деп. 491903. Атылган Сатылган Сактанбек деп ат. Тамашалап айтылат. Чалып сүйлөшөңүздөр болот. Бул малды 45 миң сом деп эси кармап атат. Уйду торпогу эркек 9-ду же 10-ду тууган мал экен, карып калган мал. Эси эле айтылат. 42,5 миң сомго көтөрдү, берген жокпуз деди. 7 литр 8 литр сүтү бар. Эртең менен кеч саган экөөнүкү бириккенде. Туугандар, бул мал соода болуп жатат азыр. 53 миң сомго. 54 берем деп атат эси. Бул эле ошол 10 литрге чейин сүтү бар экен, жакшы чыкканда 10 литр чыгат. Бул мал соода болуп сатылды 52,5 миң сомго. Торпогу эркек экен. 10 литрге чейин сүтү бар. Мал жакшы экен. 8 литр сүт гарантия, 7 литр 8 литр, 10 литрге чейин жакшы чыкканда 10 литр чыгат. 52,5 миң сомго сатылды. Мал уйдун энесин тартпай туруп торпогун тартайлы. Биринчи торпогу эркек экен. Көрүп турасыздар, аябай чоң торпог. Жазып эте жазып турган. 70 миң сом дейт. 68 миң сомго көтөрдүлө, берген жокмун дейт. Жана бериш керек экен эле деп өзү деле ойлонуп отурат. 5-6 литр сүтү бар малдын. Торпогу аябай породистый жакшы торпоктон экен. 70 миң сом деп айтат. Бул мал баа болуп турган чагы азыр 40 миң сом дейт. Торпог ургач экен. 40 миң сомго баа болуп турат азыр. Бул малды 49 миң сомго баа болуп турат азыр. 7-8 литр сүтү бар. Торпогун башы экинчи торпог экен.
Бул 400 торпоо деди, 55 миң сомдо айтып атат. 50 миңге сурады, берген жокмун деди. 7-8 литр сүтү бар экен уйдун. Торпого эркек 50 миң сомдо сурады, берген жокмун дейт. Бул малды уйду 70 миң сомдо кармап турат. Бирөөнүкү да бир бала кармап турат. Торпого ургач экен. 3-чү же 4-чү торпого 70 миң сом. 10 литр ашык сүтү бар бул уйдун. Süttü mal eкен. Бул уйдун экинчи торпого эркеги 48 миң сом азыр алынды деп айтып атат. Алган адам. Сатып берем же алмаштырып берем деп атат. 10 литр ашык сүтү бар. Торпогон көрүп турса торпого аябай сом торпог. Сүттү торпог семиз. Керик торпогторго окшоп арык эмес. 73 менен 62, 62 78, 78 75. 75 ушуга кайрылса азыр болот. Чалып сүйлөшүп баасын келишсеңер, ошо сатып аласыздарбы? Туугандар, базардагы эң чоң малдардын бири торпогон көрүп турасыздар. Былтыркы торпого экен, быйылкы эмес. 104 миңге алынды. 10 литр ашык сүтү бар. Мал өзү да чоң мал. Мал орто жаштуу мал, жаштуу мал эмес. 104 миңге алыптыр. 105 миңге жана бербей аткан. Туугандар, базардагы эң чоң мал десем жаңылышпайм. 172 миңге бербептир. Экинде же үчтү тууган мал, көрүп турасыздар, аябагандай чоң мал. 300 миң сомдо бээси айтып атат. Бирок 172 миңге бербеген. Биз баалаштан карап турганбыз. 35 литр эң жакшы чыкканда 35 литр сүт чыгат экен. Туугандар, азыр 12-13 литр сүтүнө гарантия берем дейт. Жазга мал 35 чыгат дейт. Торпого ургаш экен. Торпогодан куту ушундай эле мал болсо керек. 300 миң сом туугандар. Малды 300 миң сом дегенде биринчи жолу угуп турам. Торпого эгиз экен эле, бирөөсү үйдө калды деп атат. Шведский породадан экен, сүт багытындагы. Адамдар бул малга келип сүрөткө түшүп кетип атышат. Туугандар, биз мүзүнө карап эле экинчи же үчтү тууган малды жаңылышаттан турбайбыз. Биз бул мал жаңы ачма мал экен. Биринчи торпого ушул экен. Канча бересиз? Айта бересиз. 72 менен 82, 42, 35. Туугандар, бул малды 100 миң сом деп айтып атат ээси. Торпогон аябагандай жакшы торпого, эркек экен. Семиздигин деле көрүп турасыздар, жакшы экен. 85 миң сом базар сурады, берген жокпуз деди. 10 литр сүтү бар, малдын гарантия болот. Мал өзү деле чоң мал. Телефон номерди айтып койсоңуз. Менимби? 84. Канча эле? 70 менен. 70 менен 42, 42 79, 79. Ушул номерге кайрылса азыр болот. Туугандар, бул малды 70 миң сомдо бээси айтып атат. Торпого ургаш экен, биринчи торпого дейт. 10 литр ашык сүт, 12 литр сүтү бар бул малдын. Өзү да чоң мал экен. Мал өзү да чоң мал экен. Арада кандай экен жазып кол. Бул үйдө 60 миң сомдо бээси айтып атат. 3-чү торпого экен. 7 литр 8 литр сүтү бар, 50 миңге алынды деп айтты. Үстүнө берсеңер берем. Торпого эркек экен. Бул үйдө 48 миң сомдо бээси кармап турат. Торпого ургач экен. 44 миңге сурады, берген жокпуз деди. 48 миңге сурап атабыз дейт. Базар 44 миңге көтөрүп тур. Бул буканда 37 миң сомго алыптыр. Чыгып кетип базардан. Бул мал 49 миң сомго баа болуп атат азыр. 49 миң сомго баа болуп атат азыр. Сатыла элек. Торпого эркек экен. 7-8 сүтү бар малдын. Бул 44 миң сомго сатылды, азыр торпого эркек экен. Жаңы ачма мал. 7 литр 8 литр сүтү бар.